Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошентип, кайрадан сиздердин назарыңыздарда 2022-2023 жаңы окуу жылындагы билим кылым мурасы аттуу окуучулардын республикалык телетаймашынын алгачкы көрсөтүүсүн назарыңыздарга сунуштайбыз. Студияда Зиягүл Камалова. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүзгө Ош шаарындагы эң мыкты делинген мектептерден мыкты окуган тандалма окуучулар келип өз ара күч сынашканы турушат. Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздерди ошол окуучулар менен тааныштырып өтөйүн. Сабырбеков Бектен 25 Алмалык орто мектебинин 11-класстын окуучусу болом. Аты жөнүм Сабырбеков Бектен Мирланбекович. Рахмат. Андан кийинки катышуучубуз Мурзалиева Назгүл. Мен номер 25 Алмалык орто мектебинин 11-класстын окуучусу болом. Аты жөнүм Мурзалиева Назгүл. Рахмат. Ташболотов Эрниз. Саламатсыздарбы, мен фамилиям Ташболотов, аты жөнүм Эрниз. Мен Ош шаарындагы номер 25 Алмалык орто мектебинин 10-классында окуйм. Абдулазимова Чолпонай. Саламатсыздарбы, мен Абдулазимова Чолпонай, номер 25 Алмалык орто мектебинин 11-классында окуйм. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин бүгүнкү катышуучуларыбыз менен таанышып алдыңыздар. Анда азыр биз ушул окуучуларыбыздын арасында предметтик суроолор боюнча окуучулардан суроолорду берип, жоопторду алабыз. Албетте, билим кылым мурасы аттуу окуучулардын республикалык телетаймашынын башкы өнөктөшү Элитстрой Сити курулуш компаниясы. Элитстрой Сити жаңы үй, жаңы жашоо башаты. Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу окуучулар, эгер даяр болсоңор, биз биринчи турду баштайлы. Назарыңыздарда биринчи тур. Предметтик суроолор, жооптору, варианттар менен берилет. Кезекти биз ошол Бектенден баштасак, ар бир окуучуга жеке суроо берилет, жеке жооптору алынат. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө ар бир жооп 5 деген упай менен бааланып отурмакчы. Анда Бектен даярсыңар? Баштадык. Астрономия. Ал күн системасындагы борбордук тело. Шар формасында болуп, абдан ысык келет. Газдардан турат жана жердеги энергиянын негизги булагы. Ал эмне? Жооптору: биринчиси күн, экинчиси Меркурий, үчүнчүсү комета, төртүнчүсү жылдыз. Күн, жылдыз. Күн болуп эсептелинет. Күн деп эсептелинет. Жооп туура. Улантабыз. Назгүл жооп берет. Биология. Кайсыл гүл күндүн жана Япониянын символу болуп эсептелинет? Биринчиси нарцисс, экинчиси хризантема, үчүнчүсү кактус, төртүнчүсү фикус. Кайсыл гүл күндүн жана Япониянын символу болуп эсептелинет? Биринчиси нарцисс, экинчиси хризантема, үчүнчүсү кактус, төртүнчүсү фикус. Фикус, Япониянын жана күндүн символу бул хризантема гүлү деп эсептелинет. Назгүл, жооң туура эмес болуп калды. Эрниз улансын. Кыргызстандын тарыхы. Кыргызстандын аймагында табылган алгачкы адамдардын издери кайсы доорго таандык? Жооптору: биринчиси энеолит, экинчиси неолит, үчүнчүсү мезолит, төртүнчүсү палеолит. Мезолит. Палеолит дооруна таандык экендериңиз жооң туура эмес болуп калды. Чолпонай физика сабагынан улантсын. Физика деген термин грек тилинен которгондо эмнени билдирет? Биринчиси кубулуш, экинчиси жаратылыш, үчүнчүсү табият, төртүнчүсү аалам. Бысы жаратылыш. Жаратылыш деген сөз бул физика дегенди түшүндүрөт экен. Чолпонай, азаматсың. Анда биз кайрадан улантабыз. Айлампа кезеги кайрадан Бектенде. Бектен география. КМШдагы эң бийик тоо системасын ата. Биринчиси Тянь-Шань, экинчиси Кавказ, үчүнчүсү Карпат, төртүнчүсү Памир. Памир. Памир бул КМШдагы эң бийик тоо системасы. Азаматсың. Жооп туура. Назгүл, анатомия. Кайсы витамин жетишпегенде адамдын көрүүсү начарлайт? Биринчиси В витамини, экинчиси С витамини, үчүнчүсү А витамини, төртүнчүсү В12 витамини. В12 витамини.
А витамини жетишпегенде адамдын көзүнүн көрүүсү начарлайт экен. Назгүл. Жок, туура эмес. Эрнис, адам жана коом. Көп убакыт бир чөйрөдө жашап көнгөн адамдардын жүрүш туруш эрежелеринин формасы. Жооптор: биринчиси адептик нормалар, экинчиси үрп адат, үчүнчүсү жеке эркиндик, төртүнчүсү диний ишеним. Жакшылап эле көңүл бөлсөң, бул суроонун жообу чыгат да. Көп убакыт бир чөйрөдө жашап көнгөн адамдардын жүрүш туруш эрежелеринин формасы. Биринчиси адептик нормалар, экинчиси үрп адат, үчүнчүсү жеке эркиндик, төртүнчүсү диний ишеним. Жеке эркиндик. Бирок көп убакыт бир чөйрөдө жашап көнгөн адамдардын жүрүш туруш эрежелеринин формасы бул үрп адат деп айтылат экен. Эрнис, жок, туура эмес болуп калды. Чолпонай, информатика. Информатика тармагындагы жетишкендиктери үчүн берилүүчү сыйлык. Биринчиси Эртурия, экинчиси Ника, үчүнчүсү Тьюринг, төртүнчүсү Нобель. Б.С. Ника. Эми мен сага айтайын. Ника бул кино тармагы үчүн бериле турган сыйлык. Ал эми информатика тармагындагы жетишкендиктери үчүн кайсы сыйлык берилет эле? В.С. Тьюринг сыйлыгы. А Эртурия сыйлыгы кандай сыйлык бул? Кыргызстанда ушундай адамдар барбы ушул сыйлыкты алган? Чыңгыз Айтматов. Туура, Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт деген чыгармасы үчүн Италиянын Эртурия сыйлыгы берилген дагы. Азыр Чолпонай туура жооп берди. Информатика тармагындагы жетишкендиктер үчүн берилүүчү сыйлык бул Тьюринг сыйлыгы деп айтылат. Жооп туура. Чолпонайды сүрөп акыры туура жообун сууруп чыктык. Бектен кыргыз тили. Берешен деген сөздүн синоними. Биринчиси сараң, экинчиси айкөл, үчүнчүсү колу ачык, тымпыгый. Колу ачык бул берешен деген сөздүн синоними болуп саналат. Азаматсың. Кол чабып, коштоп турабыз, досуңарды колдоп тургула, бири-бириңерди дагы колдогула. Бир гана Бектенди эмес, ар бириңиң бири-бириңерди сүрөп тургула кол чабуу менен. Назгүл, зоология. Сойлоп жүрүүчүлөрдөн айырмаланып, канаттууларда кайсы орган жок? Биринчиси жаак сөбөктөрү, экинчиси тиштери, үчүнчүсү уйку бези, төртүнчүсү бөйрөгү. Сойлоп жүрүүчүлөрдөн айырмаланып, канаттууларда кайсы орган жок дейт. Бул тандамал идиш аяктын тогу сервис деп айтылат. Чолпонай, жолуң туура эмес болуп калды. Анда, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз 3-чү турубузду дагы жыйынтыктап алдык. Бизде 3-чү турда бир гана Назгүл туура жооп берди. Ал эми Бектен, Эрнис, Чолпонайлар туура эмес жооп берип калышты. Ал эми жалпы жыйынтык боюнча Бектен 35 упай, Назгүл 25 упай, Эрнис 25 упай жана Чолпонай 35 упайга ээ болушту. Ошентип, урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, бүгүнкү көрсөтүүнүн жеңүүчүсү деп Чолпонай аттуу окуучубуз табылды. Чолпонай эми жакынкы күндөрү боло турган областтык турга катышууга толук акысы бар. Чолпонай, мындан ары сен ошол областтык турга даярданып жүр. Албетте эң мыкты окуган окуучулардын катарында экенсиң, бирок мындан ары дагы билимиңди бекемдей бер. Ошол билим аркылуу эртең эле жалпы республикалык тестирлөөгө катышасың, ошол эле билимиң менен келечегиңди курасың да. Анда, урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу эскертип айтып өтөйүн. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы өнөктөшү Элитстрой Сити курулуш компаниясы. Элитстрой Сити жаңы үй, жаңы жашоо башаты. Ошону менен, урматтуу теле көрүүчүлөр, билим кылым мурасы аттуу окуучулардын республикалык телетаймашынын быйылкы окуу жылында чыгарылып жаткан алгачкы көрсөтүүнү жыйынтыктадык. Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө Ош шаарындагы Алмалык айылындагы номер 25-чи орто мектебинин окуучулары келип, өз ара күч сынашышты, жеңүүчүсү аныкталды. Анда кайрадан сиздер менен эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.